Кыргызстанда электрондук тамекини ташып келүүгө, сатууга жана колдонууга тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров жарандардын ден соолугун коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык электрондук сигареттерди пайдалангандар жана саткандарга жоопкерчилик каралган. Электрондук тамекини колдонгон жарандарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып салынат. Ал эми аны саткан жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып каралган. Электрондук тамекини ташып келгендер 2 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат же 1 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 100-120 000 сом айыпка жыгылат. Ири же өзгөчө ири өлчөмдө жасалган ошол эле жоосун үчүн 150-200 000 сомго чейин айып салынат. Же 2 жылга чейин белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыроо менен 1-2 жылга эркинен да ажыратылат. Мыйзам 2024 жылдын 23 октябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Максаты жарандардын ден соолугун жана бакубаттуулугун никотинди камтыган электрондук сигареттерди колдонуудан коргоо болуп саналат. Дарыгерлер дагы электрондук тамекилердин ден соолукка зыян экенин айтып келишет. Ошол никотинди туура ошол түздөн түз өпкөн ичине жеткирип берүүчү система деп айтсак болот. Ошондуктан тамекиге караганда дагы бул вейптин зыяндуулугу өтө чоң деп ойлойм да. Биринчи учурда бул өпкө рагын алып келиши мүмкүн, андан ары өнөкөт бронхитке, өнөкөт өпкө ооруларына, бронхоэктатическая болезнь бизде өтө көп кездешет. Барып жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүн. Буга чейин коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салынган. Белгиленбеген жерлерде тамеки тарткан жарандарга 30 эсептик көрсөткүч өлчөмдө айып пул салынат. Алсак, Жалал-Абадта дагы бүгүнкү күнгө чейин эл көп топтолгон жайларда тамеки чеккендерден 250 000 сом айып өндүрүлгөн. 2024 жылдын 10 ай ичинде жалпы Жалал-Абад облусунун аймагында укук бузуулар кодекси боюнча коомдук жайларда тамеки тартканы боюнча 18 жаштан жогорку жарандар 408 протокол түзүлүп, анын ичинен 600 000ден ашуун айып пулдар салынган. Ал эми 250 000ден ашуун айып пул мамлекеттин эсебине өндүрүлгөн. Ал эми электрондук тамекини колдонууга тыюу салган мыйзам 2025 жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2021 жылдан тарта коомдук жайларда кальян, тамеки жана электрондук тамеки чегүүгө тыюу бар. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.